11'de емес, 9'da. Ой, не? Класс жуйлуу? Пол жуудуруп эмгеги тарбиялаш керек. Тазалык нормалар эч кандай сакталган эмес. Дает ракайгалар иштейт, иштебейт. Баягы үтүктө. Көрдүңүздөрбү муну? Биз азыр келип ушул объектке кирели деп атабыз да. Бул объект мынакей, азыр жылына айнап калган да мынтчы. Бул объект эч кандай алыскы аймактарда, алыскы жайларда жайгашкан эмес. Бишкекте, Аламедин районуна карайт. Тылкаев атындагы номер 2 мектеп, орто мектеп болуп эсептелинет. Эми мен силерге алдыда бул жактагы ичиндеги абал, окуучуларга түзүлгөн шарттар жана дагы чогултулган максатсыз акча каражаттары менен биргеликте бул жактагы жеке кызыкчылыктар кагылышы тууралуу айтып берем. Жүрүңүздөр. Гоя соңча кеткенде сиз керек. Сиз үчүн. Бирок сиз азалып тастап туруп, сиз канча аласыз? Мен азыр. Чын айтканда. 9 8 миң. Жок, 11'de емес, 9'da. Охрана менен технический акча чогултат экен да? 10 эле де, көрдүңүзбү? Азыр ушул. Кийинки азыр биз силерге көрсөтүп берели. Буга чейинки анонимдүү булактарга маалыматка таяна турган болсок, бул мектепте да швейный цех тигүүчү цех иштегендиги тууралуу айтып жатышат. Ал мектептин артындагы подвалда экен. Ал биз барып көрөлү, ал жакта чындап эле барбы же жокпу көрөлү. Мынакей ушул мектептин жер төлөсүндө экен да. Кирип көрөлү, эгер бар болсо дагы, жок болсо дагы көрөлү. Буга чейинки маалыматтар боюнча бул жакта швейный цех где находится? Нету швейного цеха, да? Было, да? Точнее, до этого. Давно нет. То есть было до этого? Не было. Точно? У меня есть видео. Ну нет его, смотрите. Как вы только что говорили. Кого ищете? Да, швейный цех. Швейного цеха нет? До этого было? Это вот ищите, смотрите. Они когда уже съехали? Еще весной съехали. Весной, да? Да. Спасибо. Мынакей, бул жактагылар айтымында чыгып кетишке энди. Тагыраагы буга чейин иштеген ишмерлүүлүгүн жүргүзгөн. Тагыраагы мектептин территориясында, мектептин ичинде. Достор, мынакей бул швейный цех бул жактан кетип калган деп жатышат. Бул жактагылар бирок сиздерде билип атсаңыздар керек. Баягы үтүктө. Үтүктөйт да мынча. Дагы бир айта кетчү жагдай, бул жакта мектепте балдар ойноочу, турниктер, балдар ойноочу аянт өмүр жаңыланган эмес, баягы Советтер Союзу учурундагы койдон күнү бүгүнкүдөй турат. Жана дагы тазалык маселеси да сакталган эмес эч кандай. Бос кураган топурактын үстүндө мына айтканда баягы мектепте көрүнүш жок да. Алтынчы классыңбы? Байке каяка төгөлүң? Жерге төгөлү. Адилет бара бер, мен төгүп кол. Телекти алып келишке? Ошо чеки телекти алып барып берем сага. Достор, 6 класс Адилетке баягы техничка менен охранага деп бөлүп аткан акчаны мына жыйынтыгы 6 класстын балдары неме жууп, класс жууп жүрүшөт. Классың кайсы көрсөтчү? 3-нчы этаж. Барабыз. Мынакей, бул мектептегилер ар бир окуучудан акча алышат. Акча алып туруп, монтип кичинекей балдарга класс жуудурушат.
сабағың бүтті ғой сен. Оқып бүткөндөн кийин да күнүгө ушунча жуйсаңарбы? Очередтешип, кезектешип жуйсаңар да. Сен очередтен канча убакытта келет? Бир жумада бир келеби сеники? Жакшысызбы? Мындай техничка жуабайбы бияқта? Неге? Балдар өздері жуйты. Техничка вообще жууп көрдү беле бияқта? Жуабайт. Түшүнүктүү. Рахмат. Көрдүңөрбү достор? Бала сабагы бүтүптүр, сабагы бүткөндөн сабактан алып калып, класс жуудуруп, 6-класстын баласына, кичинекей бала, чаканы көтөрө албаган балага жуудурушуп тенеке. Анан бул ушу класты жууш үчүн атайын спорттук кийимдерин кошо кие келетимиш да. Амма. Сен кайсы жакка бардасың? Кел көтөрүп берейин. 3-чүгө. Бас астына бас. Бул эмнеге алып барасың муну? Пол жуугангабы? Сен канча классың? 5. 5сиң. Каякта классың? Жүр. Сен дагы жуйп турбайсың ба? Кайда мен көтөрүп берейин. Оор да бул. Белиң ооруйт да. Кир. Жүр, саламатсызбы же? Класс жуйлу? Класс жуйлу? Техничка жууш керек туруп. Техничка деген могу эмелер чыкты. Коридордо жуйт. Класста өзүңөр жуйсуңар. Класста өзүбүз дежурство менен жуйбуз. Түшүнүктүү. Рахмат. Кепсиздеме же? Бизге эч сөзүбүз жок биздин. Жогоруда айткандай эле. Толтура чаканы көрдүңөрбү? 5-класстын баласы көтөрө алабы ушуну 3-класска, 3-этажга чейин. Уялбайсыңарбы? Уялгачы кичине. Могу бала эртең грыжа болсо же бир нерсе болсо же тайып кетсе, лестницадан көтөрүп келатып. Баса. Жанагы пол жугучубуз коридорду жуйт беле? Мугалимдер айтпай, коридорду жуйт, ошон үчүн эле биз класста өзү жуйбуз деп. Мынакей. Коридорду жууган боюнча тиги азыр сиздерге столовойдун астынан дагы бир жерди көрсөтөм. Көлчүк. Жанагы 900 сом кароолчу менен пол жугушка деп чогултушпайбы? Эми анда ушу иштеп аткан пол жугучтардын сапаты боюнча сөз болот да. Неге дегенде дал ушул ашканага, балдар кирип бараткан ашканага кирип бара жаткан жерде ушундай көлчүк дайыма. Тазалык нормалар эч кандай сакталган эмес. Дает ракайдалар иштебейт. Мына. Бул караңыз. Бул менин сарасырак экен кичине. Мында жок, татыр эле. Мынакей, азыр балдар басканда шоу деп суу кетет да. Балдар буттардын баары булганат. Булар классты жуйт, анан номер 2 коридорду да жуушат. Коридордо балдар бар? Буларга ошо, мисалы, ар бир класстын ошондой эмеси бар да, милдеттемеси. Эмнеге ким милдет, ким койду эле? Эми директор коет, администрациядан коет да. Администрациядан коюп койгон, коридордо да балдар жуйбу ошондо. Ооба, коридорду пятница сайын. Могул акча жөнүндө түшүнүш барбы? Охранага, охрана менен техничкага өкөн 900 сом чогултушат экен да. 900 сомдон чогултушат экен. Мисалы, менин ата-энелерим 900 сомдон чогултпайбыз деп жаңы эле мынакей протокол турат, азыр алып барып бердим, отказ беришти анан. Чогултпайбыз деп, чогулткыла. Айлык мүтүнөн чогулткыла деген туруп. Мурун директор чогултпайбыз, акча чогултпайсыңар деп эле мугалимдерден кол койдуруп алган. Анан андан кийин айлык мүтү чогулткыла деп атат деп келген, а мен ата-энелерге айтсам. Шуну ар бир ата-энеге берип тур да мынакей монтич. Ар бир ата-эненин колуна кармап тур да мына. Шот менен кошочу. Бул жаңы келгендерден ушинтип, мен жаңы келген эки баламда төлөп тур 900 сомдо менде квитанциясы турат. А мен жаңы келбеген ата-энелер төлөбөйбүз деп булар отказ беришти го. Эскилердики? Булар протокол жазып беришти. Ошондо тиги жаңы келген экөөнүн акчасын кайра бериш керек болуп калабы? Эл катары. Алар деле тигилерди чогултуш керек деп. Билбейм, анда тиги администрация берсе берсин, мына менде квитанциясы турат, экөө төлөп тур. Жаңы келгенде эле төлөтүп алыптыр, анын приёмду мен кылбайм деп забыш. Туура же, ал жерден сизге сөз жок деп жок. Бирок эже тиги кабардар болуңуз дегеним го. Бул мектепте 900 сомдон техничка менен охранаңыздарга чогултушат экен. Чогултуп алышат экен. Мынакей банкка шотуна отурдук индесеңиз, 2 десеңиз. Анан бул жерден тагыраагы балдар класс жууш керек. 2 класс жууган балдар 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 2 класс жууган бал
техника жууш керек деген сөз болуп калат экен. Эми техника где-то 10 чакты техника бар, биз экөөнү эле көрөбүз, калганы жөн эле бир таанышпаныш илишпей ошондой билбейбиз. Экөөнү эле көрөсүз. Өмүр бою Алардын кабинети каякта? эки эле техниканы көрөбүз. Алардын кабинети каякта? Могу алардын кабинети биринчи этажда, тиги завхоздун, ошо завхоздун кысы да ошо. Ана могу жерде эле мындай сүрүп коет, ана пятница сайын стена аны балдар жүйт. Биз мына могу жерден тетия кийинки келесі саға чейин менин балдарым жүйт пятница сайын. Канчанчы класстасың балаңыз? 7-класс. Ана булар полду күндө жуушат ушул. Түшүнүктүү. Рахмат эже. Жаштымыз. Класста дуйгустарбы? Жакшы таза болуп калыптыр аса. Сиз канчанчы класстасыңыз? 11-бі? Класс жок бүттүңүзбү? Окуучулар жүйт экен да бул жакта дагы. Көрдүңүздөрбү? Окуучулар. Бирок немеде же? Эгер кабардар болсоңуз, кабардуу кылып коеюн. Сиздин окуучуларыңыз жубаш керек. Неге дегенде, ата-энелер төлөп атыптыр буга акчачы. Техничка жуу. Эмне десеңиз, мына банктан чогулуп турбайм энди. Төлөп атыптыр. Сиздин окуучуларыңыз жубаш керек, техничка келип жууш керек. Техничка коридорлорду жуат, окуучулар кабинетти жуат. Андай эмес. Андай эмес. Бул жакта жалпы. Негизи жок, устав мектептин закону бар да. Кайсы закон? Билбейм, сиз кайсы? Сиз закон ордада отпойсузбу? Эми бизде окуучулар чоңоюп калган окуучулар өздөрүнүн кабинетин жууп койсо ал эчтеке эмес болот. Туура, макул чоңоюп калган окуучулар. 5-класс окуучуларчы? 5-класстарга мен өзүмдүн классымда мисалы классты жуушат, постоянно жуушат. Чоң класстарга мейли. А 5-класстаргачы? 5-класстар деле балдарды эмгекке тарбияласак эмне болот? Жудуруш керек э? Жок, эмгекке тарбиялоо эмне жамандыгы бар? Пол жудуруп эмгекке тарбиялаш керек экен. Охрана и доплата техперсоналу. Аны председатель родительского комитета мен сүйлөштүм, чакырып айттым да. Мен андагы айыл өкмөткө кайрылып жаздым. Эмне кылсак? Согласно постановлению правительства о безопасности образовательной среды, когда-то бизге рекомендовано киргизгиле, кылгыла, охрана болуш керек деп, көп жылдан бери охрананы алып келатабыз. Ну, обязательно сүйлөшүбүз да, вот как у нас идет, как мы должны это проводить. Аларга кайрылдым, ата-энелерге кайрылдым. Они сказали, мы это будем содержать. Но опять-таки, кто-то говорит, буду, какие-то классы жок дейт, какие-то классы бар дейт. Есть категория, которая без проблем төлөйт, есть категория, которая мындай трудный жизненный ситуациялар төлөбөйт. Есть категория төлөбөйм дегендер бар да. Анан, несмотря на это, ошондой бүгүн Ходжахмат Таксиевич менен сүйлөштүм, Асылкан Шыматовна, ошондой болсо деле биз деген охрананы киргизе беребиз. Тазалык боюнча ошол бир айга тиги ата-энелер бир айга 100 сом төлөйт. Ошондон биз деген 6 техперсоналга дагы доплата кылабыз да. Алар саат 11-де, вот сейчас 11-де полду жууп чыгышат. Кечинде жуушабы, эртең и обедте жууш керек. Они еще в середине жуушат, потому что школа переполнена. Аябай көп бизде бала. Кайсы жерлер жууш керек? Коридоры. Бизде знаете, в чем сложность? Жок, класска кирбейт. Только класс балдарды жуудурабыз, балдар. Тазалык боюнча. Ал мектептин штатында да чынбы кадимкидей айлык алат мамлекеттен. Кадимкидей алат. Андан тышкары ага кошумча катары айлык аз болгонуна байланыштуу. Балдар көп болчу. Бала көп болгондугуна байланыштуу. Көп болушу керек. Акча чогуу болот да, чынбы? Да. Чынбы? Анын негизги милдети ошо класстын ичинен берип отурда туурабы? Алардын жумушу. Жок. Не жок. Никогда класстын ичине балдарыбыз жуат. Цех боюнча, швейный цех боюнча. Свейный цех. Канча убакыт иштедиле буга чейин? Ооба кетиптир азыр, жазында кетиптир. Свейный цех көп жыл иштеди. Бул жакта. А они платили аренду айыл өкмөтү. Айыл өкмөткө киргизди беле? Айыл өкмөткө киргизет, аны көрсөңүз болот, ооба. Они там платили. Бул деген мектеп Фугинин балансындабы? Айыл өкмөттүн балансында? Айыл өкмөттүн балансында. Фугинин балансында эмес. Жок. А кто такой Фугин? Мамлекеттик мүлк башкармалыгы. Айыл өкмөттүн, я считаю, что айыл өкмөттүн, потому что местное управление же. Мы относимся ими. Бизди, короче, ремонтубузду баарыбызды айыл өкмөтү жасап берет. Айыл өкмөтү жасап. Арендага айыл өкмөт берет. Арендага айыл өкмөткө төлөчү. Ошол үч тараптуу келишимге сиздер да кол коесуздарбы? Ооба, биз да кол. Келишимдер кандай негизде болду? Ну, они были биз деген билим берүү уязында бир кандайдыр бир бизнес. Что неправильно, да? Туура эмес болчу. Бизде туура эмес болчу. Но у нас свободное помещение болуп, иногда вот к нам обратись, ал киши көп жыл иштеди, чын айтсам. Алканов. Ошол киши Алканов учуна эмес. Алканов, ооба, ошол кезинде иштеди. Членский взнос. Ну это, ну-ка. Членский взнос.
Членский взнос сейчас нет у нас. А эмнеге жазып берип атат анда? Это когда? Жоқ, да. Нет, только охрана. Только охрана. Мен соны неге жазып берип Жоқ, охрана, только охрана. Сиздер жогорку минуталарда Ала Мүтүн районуна караштуу Лебединовка айылындагы Желгайып Касымбаев атындагы номер 2 мектеп гимназиясынын күнгөй тескейин көрө алдыңыздар. Анда окуучулардан акча чогултуу, тазалык маселеси камтылган. Биз бул боюнча Билим берүү жана Илим министрлигине барып суроо салганыбызда мектептердеги ар кандай номеринен акча чогултуу мыйзамсыз экендигин ачыкташты. Акча чогултканга тыюу салынганда мыйзам чегинде буларга чара көрсө болот. Биз мунун түшүнүкчтерди дагы буйрукта чыгарып баарына тааныштырдык. Бирок ошого карабастан баягы үстүнөн жүктөм кылып мектеп директорлору же фондду ошентип атат да. Ошондой фактылар бар. Ал эми Лебединовка айыл өкмөтү мектеп директорунун айтып жаткандарын толук түрдө калыпка чыгарды. Бул сиздердин аймактагы 2 мектеп. Бүгүнкү күндө жанагы жатаканасы бар эмеспи? Өзүнүн жанындачы 3,5 миллионго сиздер оңдоп түзөп берген. Ошол жатаканада кимдер жашаш керек деги? Алты батыр экен. Кимдер жашаш керек? Айыл өкмөттүн бир да кызметкери ал жерде жашабайт. Мен ал боюнча толук кепилдик бере алам. Идеянын боюнча маалыматым жок экен. Балким болушу мүмкүн, мен ал боюнча маалыматым жок. Негизи туурабы же туура эмеспи? Эми башкы максаты ошол жерде мугалимдерге көмөк көрсөтүү максатында. Мугалимдерге. Үйдөн кызматкери мугалим эмеспи? Мугалим эмес, бирок может ошол мектепке кызмат көрсөтүү максатында, аларды дагы тартуу максатында, контроль кылуу максатында, түшүндүрүштерин жүргүзүү максатында ошо жаш балдарга. Бул боюнча кабардар эмес. Кабардар. Алдаса кимдер жашап аткан? Балким кызыгып көрөсө. Хорошо. Экинчи суроо. Мектептин имаратында ошо көп жылдар бою тигүүчү цех иштеген экен. Кече жакында жазында алып чыгып кетишиптир. Бирок директор айтып жатат, айыл өкмөт берген ал жакта ижарага. Анан кайсы негизде, кайсы мыйзамдын негизинде берди? Биз ал жердеги бош помещение болсо, ошо атайын муниципалдык менчиктеги объектлерди ижарага берүү боюнча атайын жобо бар. Ошонун негизинде биз ижарага берип, биз ал жерге арендага берип киреше табышыбыз керек. Сиз ушул экинчи мектепти кыдырып барып көргөнсүз да? Качан көрдүңүз акыркы учурда? Ашып кетсе бир 15 күн болду. 10 күн. Биз дагы барып келдик. Бир жума окуп. Тазалык боюнча сырттагы деги эле чын айтканда каралбай калган мектеп да. Эми азыр кадрлардан да көрүп атсаңыздар керек. Урматтуу көрүүчүлөр. Ал жакка көңүл буруу, көңүл бөлүү, тазалык маселеси, андан тышкары инфраструктура, жашылдандыруу маселеси деген сыяктуу өңүттөгү такыр каралганбыз. Жөн гана мектептин кырказы гана бар. Кейиштөө алды деген сөзгө кошулбайм. Чындыгында жазыла турчу жерлери бар. Жана сиз айтып аткандай мусорлар боюнча да кошула албайм. Себеби жума сайын азыр бизде жаздан баштап президенттин указы чыккандан бери азыр районунда распоряжение буйругу чыккан. Жума сайын ошо билим берүү мекемелери, айыл өкмөт, ошол жактагы хус субъектлердин баардыгы жума сайын суббота күнү субботник уюштуруп жатабыз. Тазалык боюнча ал жерде маселе болбошу керек. Ал эми болбошу керек. Мен ишенем ал жерде андай мусор жок. Айыл өкмөт мектептеги кемчиликтерди моюнга алып, жакшыртуу ниетин айтты. Ал тургай жаңы спорт аянтчасынын проектисин чейдирип, курулуш иштери башталарын билдирди.